Москвада таксопарктар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон таксопартты сунуштайбыз. Белес парк. Таксопаркынын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводительдерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводительдерди берет. Баса путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кандайсыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Кандай жүрөсүздөр, кыйналбай жүрөсүздөрбү? Интернетте ар кандай маалыматтар жүрөт да. Сиздерден сурайын деп чечтим. Мен дагы жазылгач ойлогонда. Бир карасам бирөө WhatsApp голосто жүрөт. Реестр атмен болду, реестрден чыктык дейт. Бирөө болсо печать атмен болду дейт. Билип билбей ар нерсени сүйлөгөндөрдүн голос жүрөт да, WhatsApp'та ошол эле сүйлөгөн голостор ар кандай группа каналдарда жүрөт. Реестр атмен болду дейт, печать атмен болду дейт. Мен оюмча бул нерселер атмен болгон жок тугандар. Кокус ишенип алып, болду, печать баспайт экенбиз деп депорт болуп кетпегиле. Мүмкүнчүлүк болсо печать бастыргыла. Мына видеодо кече бир видео көрдүм. Бир таксист отуруптур. Милиция келип текшерди. Сразу миграция аркасын көрдү. Печатьты көрдү дагы тийишпеди. Эгер сенин аркаңда печать жок болгондо, мен сени депорт кылат элем деп айтты. Демек, печать өтө чоң ролду ойноп жатат деп ойлойм да азырчы. Бирок эми балким кече дагы Россия президенти Кыргызстанга барып сүйлөшүүлөр кылышты. Заинтересованность в обеспечении законного пребывания наших соотечественников на территории России, предоставлении им достойных условий труда и предусмотренных социальных гарантий. Условились и дальше поработать по линии наших компетентных министерств. Путин мигранттардын маселесин чечүүнү тапшырды. Россия кыргызстандык мигранттардын балдарын мектептер менен жогорку окуу жайларда окутууга мүмкүнчүлүк берүү сунушун кабыл алды. Бул тууралуу Минкап төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында Владимир Путин маселени карап чыгууну тапшырган. Садыр Жапаров дагы айтты мигранттар тууралуу. Тышкы иштер министри дагы сүйлөп чыкты. Ошо биздин мигранттардын турмушун жеңилдетүү боюнча, регистрацияны азайтуу боюнча, андан тышкары ошо бир жанагы контролируемый реестрге түшкөндөрдүн анды кантип чыгаруу боюнча дагы сүйлөшүп, биздин тышкы иштер министрлигине, ички иштер министрлигине баардыгына тең тапшырма берилди. Мындан ары бул иш боюнча дагы биз активдүү иштейбиз. Ушундай деп тапшырмаларды бердик деп билбейм эми туугандар. Бирок эми ушул реестр печать атмен болду деп мен ойлойм туугандар, бул жалган эле маалымат го деп. Атмен болсо официально айтат эле да мына посольство деле. Аны көрдүм. Анан ошондорго ишенип алып, анан кийин болду деп депорт болуп кетти эле туугандар. Ошол анан мына реклама кылат го. Любой эле жерде реестрден чыгарып берем, башка кылып берем, кылып берем депчи. Ар кандай көргөн рекламаларга ишенип, акчаңыздарды берип, алданып калбаңыздар. Эч бир ушул документ жасагандар эч качан бир лицосун көрсөтүп, мен чыгарам деп эч бир көрө элекмин. Тихо, мындай эле группалардан тарат, биз чыгарабыз деп туруп кетирип коет, номерин коюп. Ал номеринде же сүрөтү да жок. Бол деп туруп акчаңы алып туруп жок болуп кеткендер ошончо болот да. Ошон үчүн ойлоңуздар туугандар, бул заманда азыр өзүңө деле ишенич калбай калууга дейм да. Ошого өтө
урсак болыңыздарчы. Ну, жол рекламаларға шенербеңіздер болыңдар ар кандай. Просто бизге мынтип кайрылгандар бар да, алданып калып. Эми не кыласың эми? Алданып калмасаң не кыласың? Же о адамды билбесең, тааныбасаң, эч нерсе кыла албайсың да. Ошого өзүңөр биле сак болгула дейм болду. Өзүңөр биле сак болгула. Алданып калбагыла тургундар. Ошол аман жүргүлө, тынч аман, эсен аман. Кайда болбогула. В России работает свыше полумиллиона граждан Кыргызстана. И вот вопрос, какие реальные шаги Москва готова предпринять в упрощении миграционных условий и защите их прав? Процесс упорядочения пребывания на территории России мигрантов – это тема, которая находится на повестке дня постоянно, и в том числе на повестке дня наших двусторонних отношений. Вчера было специальное выступление министра внутренних дел России в ходе переговоров о расширенном составе российско-кыргызских. Россия делает все возможное, все необходимое для того, чтобы с одной стороны обеспечить основные принципы ЕАЭС, членами кои мы являемся вместе, а с другой стороны, конечно, упорядочить пребывание трудовых мигрантов, в том числе и из Кыргызстана, а главное сделать там, чтобы им было легко выполнять все законные требования. Есть ситуации, когда в чем-то мы не нарабатываем. До сих пор очень много людей, которые просто не регистрируются должным образом. Это несколько десятков тысяч человек. Вот. И сейчас вместе работаем. Собственно, добрые и конструктивные отношения, которые у нас есть, они дают возможность эту проблему решать. Да, проблема есть, но не нужно ее преувеличивать. И здесь просто с обеих сторон нужно приложить усилия. Нас встретили так, как нигде, ни в какой другой стране, ни в каком другом городе. Таких встреч не было еще. Нас встретили в аэропорту оркестром, национальных инструментов. Там были дудки, аккордеоны, хлебом и медом. Вот. И в театре здесь встретили тоже с кокошниками, там, в общем, впечатление приятное. Когда так встречают, всегда очень приятно играть. Еще приятнее отдавать себя и свою энергию зрителю.